Негизинен бул ошо биздин улуу устат аалымдардын, ошол эле биздин ата бабалардын салттарында ушундай деп биз окуп угуп билип жүрөбүз. Тажрыйбада да ушундай. Эртең менен ооз жапканда жеңил желпит жабуу дейт да. Анткени пайгамбарыбыз деле Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам эртең менен ооз жапканда курма менен, суу менен, анан бир аз жеңил нан жеп алчу дейт да. Бизге келе турган болсок, биздин учурларда, биздин ата бабаларыбыз салттарында айран иччүкен. Айран, жеңилирээк баягындай, жеңил тамактардан бир аз жеп алып туруп, курсакка бир аз бош орун калтырып коюу болуш керек болот экен. Анткени эгерде аябай баягындай жеп алган учурларда сен эртең менен кайра уйкуң келип калат. Уйку келип, уйку тартып, көп учурда Рамазанды үйүңдө уктап коюшуң мүмкүн. Бул да ашказан иштөөсүнө өтө кыйынчылык туудурат экен да. Ошого бир аз адамга эртең менен жеңилирээк айран, каймак, баягы сүттүү тамактардан жеп алып, ошо менен ооз беките турган болсок, бир аз ашказанды бош кылып, биздин күнүмдүк кылып аткан ишке энергия берет экен да. Кечинде ооз ачып атканда, ошол учурда ооз ачып болуп калат дагы, шам намазы болуп калат да. Ошого кандай кылабыз десе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистеринде айтат, баягындай намаз болуп кала турган учурда боло турган болсо, бир аз жеңил желпит суу менен, нан менен, курма менен ооз ачып туруп, бир аз намазыңарды окуп, эки жака кыймылдап туруп, эң биринчи баягындай биз айтабыз да, фрукту тамактар депчи, ошолордон жеп туруп, андан кийин бир аздан кийин ашказанга сигнал бергенден бир аз тамак менен жеп коюш керек дейт да. Ошондо да баягы тое жеп албастан, анткени бизде карап турсаңар, исламды практикалап аткан мусулмандарда кечинде ооз ачкандан кийин намаз бар, шам намаз. Андан кийин бир аздан кийин таравих намаз бар. Анда 20 рекет намаз окушат. Кыймыл көп да. Ошого бул эмнени чакырып атат? Тамакты азыраак эле же деген сөз чакырып атат да. Сен көп кыймылдайсың деп. Андан кийин ооз бекитүү бар деп. Ошонун баарын эске алсак, тамакты орто, жеңил жегенге чакырат.